Эми мен башынан эле жакшыны жакшы, жаманды жаман деп айтып келатам. Бирок мына криминал менен, кылмыш дүйнөсү менен, коррупционерлер менен күрөштүн бардык формасын, бардык түрүн биз колдошубуз керек. Бул боюнча өлкө жетекчилиги, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги алып барып аткан ишти мен чынын айтсам туура деп эсептейм жана толугу менен колдойм. Көмөктөшкөнгө даярбыз. Анткени Кыргызстанда ишкерлерибиз, жарандарыбыз мындай коопсуз, криминалсыз, жанагындай смотрящий, положенец деген, бандитпиз деген адамдарсыз жашашыбыз керекпиз. Биз мындай таза өзүбүздү мындай коопсуз сезген өлкөдө жашашыбыз керек дейм. Буга чейин деле чынын айтканда криминал жанагындай бир ишкерлердин салык салган кара ниет адамдар буга чейин деле болуп келген. Бирок ошол бийликтердин тушунда мындай радикалдуу күрөш болгон эмес. Көпчүлүк аларды шайлоолорго пайдаланып, алардын кызматын көрүп, алар менен тескерисинче оюн колтук алышып кеткен учурлары көп. Мына азыр андай болбой, тескерисинче бардыгын ушул өлкөдөн качканы качып, качпаганы камалып, мына ушундай чечкиндүү аракеттер болуп атканын сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Бул боюнча керек болсо жакында биз мыйзам долбоорлорун алып чыгабыз. Криминалмын, жанагындай ишкерлерден салык салып, бирөөлөрдү укток-мукка алып, аларды коркутуп, үркүтүп, мүлкүн тартып алган жарандардын бардыгын биз амнистияга туш болбой турган, аларды пробацияга туш болбой тургандай кылып жазалашыбыз керек. Өзгөчө мына карабайсыздар, канча деген миллиард акчалар чыгып атат. Ошол мен дагы аябай таң калдым. Бул байлыктар, жана бирөөнүн мүлкүн тартып алган каражаттар менен биз Кытайдан болгон 2 миллиард карызыбыздын жарымын төлөп койчудай абал болуп турат да. Ошон үчүн биз мына ушул криминал менен, кылмыш дүйнөсү менен болгон күрөштү Кыргызстандын ким гана болбосун колдошубуз керек деп ойлойм.